Спортқа қойылған ақчалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Достор, ассаламу алейкум. Ата-энесин жана бала чакасын эңсеп жүргөн, мекенибиздин таза абасы жөн эле бир элес деген татаал турмушка алыбай, белгисиз келечектин көзүнө тике карап, жетиштүүлүк адамдын жашоосу түшкө кирген жомок болсо да өлүп бүтөн жерде тиричилик деп жүргөн мигрант туугандарыма кайрылуу. Шайлоо жакындап калды. Байкасаңар силерди эстешип, эсептешип, баркыңарды көркүңөрдү билгенсип, мигранттын жүрөгүнө жаккан сөздөр учуп, бийликтегилер көкүрөгүн чаап жатып калышты. Чынында бул маалымат негиндигинде саясатчылар айтмакчы, мигрант картасы ойнолууда. Логикалык териштирсек, сөздөрү жалган, мактаптары тескеринче. Кыргызстан дүйнөлүк статистикаларына биринчи орунда чыккан негизи эле болуп көрбөгөндөй сейрек нерсе. Бирок антсек, жакында эле эл аралык миграция уюму жарыялады. Кыргызстан мигранттар каражат которуулары боюнча дүйнөдө эң чоң көлөмдө алды. Мигранттар жиберген акчага бүткүл мамлекетибиз көз каранды. Анаңарды барыңар келесиңер. Силерге жумуш ордун даярдап коебуз. Башка жерде көк асманды көргөнчө өз жериңде кара булутты көр демекчи добушуңарды бергиле дей турган талапкерлерге суроо. Азыр мигранттар миллиард деген долларды бюджетке айлантып, силердин бийлик сорлоктуңарды тыюуда. Канчалык көп жаран тышка эмгектенүүгө кетсе, силерге бул жагымдуу сценарий. Ал эми мигранттар кайта өлкөбүзгө кайтса, анда иштеш керек болуп калат го. Кабинеттен чыгууга туура келет. Ак үйгө эртең менен келип 2-3 кагазга кол коюп кетип калган болуп калат. Жоопкерчилик деген пайдасыз нерсе пайда болуп калышы мүмкүн. Айтылган сөзүн туура эмес десеңер, мына силерге дагы бир суроо. Анда эмнеге Кыргызстанда квартал сайын эмгек миграциясы суу баргандай өсүп жатат, анын артынан каражат которуп алат? Эмнеси болсо да туугандар чачадык, ойлонууп, келечек үчүн добуш берели. Тигилер түшүнбөйт. Алардын үй бүлөсү, балдары жанында жылуу жумшак, нан издеп тентип жүргөн жок. Орустар айтмакчы, сыт